Ысык көлдө авто кырсыктан экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы иш алып баруу боюнча кызматтын бөлүм башчысы майор Улукбек Балагазиев көз жумду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы буга чейин кырсыктын видеосун жарыялаган. Жол кырсыгы 19-iyul күнү Балыкчы Каракол жолунун 54-чакырымында болгон. Ысык көл облусунун Ички иштер башкармалыгы билдиргендей, Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автоунаа жолдун каршы тилкесине чыгып кетип, каршы келейткан унаа менен кагышкан. Каршы тилкеге чыккан биринчи автоунаанын айдоочусу оорукананын жандандыруу бөлүмүндө экендиги айтылды. Ал эми Балагазиев экинчи автоунаада болгон. Көз жумган кызматкер быйыл октябрь айында 36 жашка чыкмак. Министрлик майор Ысык көлдө кызматтык милдетин аткарып жүргөнүн кошумчалады. Чүйдүн Аламүдүн районунда алдамчылыкка шектелген аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Билдирмеге караганда жыран милицияга арыз менен кайрылып, аял бала бакчага документ жасап берем деген шылтоо менен ири суммадагы акчасын алып, ошол бойдон кайтарып бербей жаткандыгын айткан. Аталган факты Кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Аламүдүн райондук милициясы кылмыш иликтөө кызматы 39 жаштагы аялды колго түшүрүп, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизди деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта кошумча тергөө иш-чараларын жүргүзүп, шектүүнүн ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы бар экендиги текшерилүүдө. Андан жапа чеккендер болсо, милицияга Аламүдүн райондук милициясынын нөөмөт бөлүмүнө кайрылууга чакырат. Акыркы жылдары аймактык кызматташтык бардык деңгээлде бекемделди. Мындай пикирин Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев билдирди. Ал Чолпон Атада өтүп жаткан Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышууда. Токаевдин айтымында мамлекеттердин лидерлери аймактагы туруксуздуктун факторлорун жок кылуу үчүн бардык аракетин жумшашы керек. Чек араларда атылган ок ар бир октун үнү тиешелүү мамлекеттерге гана эмес, бүтүндөй регионго оор болуп жаңырып турат. Андыктан бүтүндөй кризистик шартта биздин өлкөлөр карама-каршылыктарды цивилизациялуу жол менен жеңип, биримдиктин үлгүсүн көрсөтүшү керек, деди Токаев. Ал талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен гана чечсе болорун баса белгиледи. Башка альтернатива жок. Бул көйгөйлөрдү кечиктирүү же көз жазымда калтыруу эскалацияга алып келет, деди ал. Токаев Казакстан делимитацияга көмөктөшүүгө даяр экендигин айтып, делимитация жана демаркация боюнча өз ара алгылыктуу ыкмаларды иштеп чыгуу үчүн эксперттик платформа түзүүнү сунуштады. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев аймактагы гидроэнергетикалык ресурстарды пайдалануу маселесине токтолду. Анда саммитте отурлай Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын президенттеринин жолугушуусунда Камбарата бир кесим курууга байланыштуу алдын ала макулдашуу болгонун билдирди. Казакстан транс чек дарыялардагы суу ресурстарын бири-бирине пайдалуу шартта пайдалануунун алкагында биргелешкен гидроэнергетикалык стратегиялык долбоорду ишке ашырууга өзгөчө маани берет. Ушул аспекттен алып караганда Кыргызстандагы Камбарата бир кесим куруу долбоорун белгилесе болот. Кечээ биз 3 президент бул маселени дыккат талкуулап, алдын ала конкреттүү өтө пайдалуу макулдашууга келдик. ГЭС Борбор Азия өлкөлөрүндөгү энергетикалык коопсуздукту камсыздоого, айыл чарба өндүрүшүн кеңейтүүгө жардам берет, деди Токаев. Өткөн айда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште Жалал Абад облусундагы Камбарата бир кесинин курулушу боюнча Казакстан, Өзбекстан вице-премьер-министрлери келээрин билдирген. Чолпон Атадагы саммитте 11-кылымда Борбор Азияны өнүктүрүү максатында достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишимге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан кол койду. Ал эми калган 2 мамлекет буга катышкан эмес. Тажикстан менен Түркменистан башчылары келишимге өз ара өкүлдөрүнүн ичиндеги процедуралары бүткөндөн соң кол коюшары айтылды. Бул түшүндүрмөнү Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат кызматынан билдиришти. Документке кол коюлар алдында президент Садыр Жапаров бул маанилүү документ региондогу өлкөлөрүнүн жакындоосуна өбөлгө болоорун айтты. Бул тарыхый учур жана бул келишим Борбор Азиянын жалпы мейкиндигинин гүлдөп өнүгүүсүнө бекем негиз болуп берет деп ишенем, деди Садыр Жапаров.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстан Борбор Азиядагы азык-түлүк коопсуздугун жана айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн бардык багыттар боюнча кеңейтилген кызматташтыкты жактай турганын билдирди. Мамлекет башчынын айтымында суу ресурстарын башкаруунун колдонуудагы механизмдери азыркы учурдун реалдуулуктарына жооп бербейт жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн керектөөчүлөрүн канааттандырбайт. Кыргызстандын суу ресурстарын топтоо жана сактоо аракеттери ушул кезге чейин өз баасын ала элек. Дагы бир жолу сууну пайдалануунун эки тарапка тең пайдалуу механизмдери биргелешип иштеп чыгууну сунуштайм. Ошондо суунун башындагы өлкөлөр суунун аз болгон мезгилинде дагы бир нече жылдар бою сугат үчүн суу вегетация мезгилине топтоо мүмкүнчүлүгүнө жана кызыгуусуна ээ болушат. Биз 1998 жылдагы Казакстан менен Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын ортосундагы Нарын Сырдарья дарыясынын суу энергетикалык ресурстарын пайдалануу боюнча макулдашуунун алкагында кызматташууну жаңыртуу жана өркүндөтүүнү жактайбыз. Анда суу жана энергетикалык ресурстардын тең салмактуу алмашуусу каралган. Жапаров Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн энергетикалык өзүн-өзү камсыздоосун жана коопсуздугун жогорулатуу максатында гидроэнергетика тармагында кызматташууну кеңейтүүнү жактай турганын белгиледи. Борбор Азия өлкөлөрү үчүн эң олуттуу чакырык диний радикализмден кыйратуучу идеологияларын жайылтуу. Мындай пикирин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон билдирди. Ал Чолпон Атада өтүп жаткан Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышууда. Борбор Азия бардык дүйнөлүк күч борбору үчүн маанилүү аймак бойдон калууда. Ал өнүгүүдүн татаал мезгилин баштан кечирүүдө. Дүйнөдөгү кырдаал тездик менен өзгөрүп, глобалдык оюндардын ортосунда атааңдаштык жана конфронтация күч алды. Дүйнөдө тартип дагы өзгөрүп жатат, деди Рахмон. Странам нашего региона нужно все время отслеживать ситуацию и действовать на опережение, купируя возможные причины. Нужно помнить, что дальнейшее развитие этого процесса может создать реальную угрозу дестабилизации внутренней ситуации. В этой связи предлагаем усилить координацию по линии специальных служб в целях создания конкретных механизмов совместной борьбы против распространения радикальных идеологий в регионе. Уважаемые коллеги, афганская проблематика должна находиться в фокусе нашего постоянного внимания. События, происходящие в Афганистане, могут оказать негативное влияние не только на Центральную Азию, но и привести к изменениям в геополитическом балансе сил на всем Евразийском континенте. Климаттын өзгөрүүсү боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын атайын баяндамасында кылымдын аягына чейин Борбор Азия абанын температурасы 6 градуска чейин көтөрүлөрү болжолдонду. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев билдирди. Анын айтымында бул глобалдык температуранын болжолдонгон жогорулашынан 2 эсеге жогору. Климаттын өзгөрүү процесстери биздин аймак үчүн суунун негизги булагы болгон мөңгүлөрдүн азайышына алып келет. Борбор Азия акыркы 50 жыл аралыгында 20-30% кыскарды. Бул келечекте Сырдарья менен Амурдарья сууларынын агымын бир кыйла кыскартат. Адистер Борбор Азия чөлкөмүндө температура планетадагы орточо көрсөткүчтөн бир топ тез өсүп жаткандыгын айтышат. Бул региондун азык-түлүк, энергетикалык жана экологиялык коопсуздук үчүн олуттуу коркунучтарды жаратат, деди Касым-Жомарт Токаев. Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления межгосударственных дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и безопасности региона – общая задача, возлагающая на нас огромную ответственность перед будущими поколениями. Хочу заверить вас, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемирное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров Чолпон Атага келген Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларына сый көрсөтүп узатты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлады. Белгилүү болгондой, бүгүн Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусу болду. Жыйын аяктаган соң Рухордо маданий борборунда Садыр Жапаровдун атынан Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан президенттерине сый тамак берилди. Мындан сырткары аларга концерттик программа тартууланып, достук салтанаты oyunu көрсөтүлдү. Садыр Жапаров конокторду жылуу кабыл алып, Борбор Азия өлкөлөрүнүн элдери байыртан бери жанаша ынтымакта жашап, бул чөлкөмдүн берекелүү жери тартуулаган бардык байлыктарды бирге бөлүшүп келгендигин белгиледи. Өлкөлөрүбүздүн жалпы тарыхый, маданий жана руханий баалуулуктардын окшоштугу, жаркын жана бакубат келечек байланыштырып турат. Ата-бабаларыбыз түптөгөн ынак коңшулук, бири-бирибизди урматтоо салттарын улантуу менен кызматташтыкты мындан ары дагы өнүктүрөбүз, деди президент. Мөмө жемиш төгүлгөн Өзбекстан ырыс кулу